Ош шаарындагы газ өтүүчү түтүкчөлөр мындан дээрлик 50 жыл мурда орнотулган. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, жарылган жерлеринен газ чыга баштады. Пайда болгон жылчыкчалардын айынан сатылып алынган көгүлтүр оттун 10% абага кетип жатат. Ага удай эле мындай абал өз кезегинде өрт чыгып кетүү коркунучун да күчөтүүдө. Мындан улам тиешелүү кызмат акыркы 2 жылдан бери оңдоп түзөө иштерин колго алды. Натыйжада быйыл 129 жылчыкча бекитилди. Өткөн жылы шаар боюнча газ өткөргүч түтүкчөлөрүндө 40ка жакын жылчыкча бүтөлгөн. Бүгүнкү күндө Ош газ филиалы боюнча 55 километр жердин астындагы газ түтүкчөлөрү, чоң диаметрде газ түтүкчөлөр авариялык абалда да. Эгер бул 40 жылдан срок иштөө мөөнөтү өтүп 40 жылдан жогору буларды бүгүн алмаштырбасак, бул шаарды өзүнүн газ менен камсыз кылуу мүмкүн болбой калды да. Ошол себептен Ош газ ишканасы 2016-2018 жылдарда шаар боюнча жалпы узундугу 55 километрде түзгөн, иштөө мөөнөтү өткөн газ түтүктөрүн алмаштырууну пландашкан. Быйылкы жылы 11 объекти боюнча жалпы сметалык баасы 150 миллион сомду түзгөн 18 чакырым газ түтүгүн алмаштыруу пландалып, тендерден уткан ишканалар жаңы түтүктөрдү орнотуунун үстүндө иш жүргүзүп жатышат. Аслында негизги болуп подрядчиктер болуп, муну биздин Югтрансгаз филиалыбыз бар. Анан СМУ деп, строительный монтажный управление. Ошо эки ишкана жасап жатат да. Ал эми жана жерди көбүнчө көрүп атпайсыздар бүгүнкү күндө. Бүт эле жолдордун астында асфальттын калыбына келтирүү, казуу иштерин бул Амантурстрой деген ошо уткан. Ошол толук асфальттын кайра калыбына келтирип берет. Газ түтүгүн алмаштырууда шаардагы борбордук көчөлөрдүн жээктери казылып, анын кесепетинен эртели кеч унаалардын тыгыны катталууда. Бирок бул көрүнүш утурумдук экенин адистер билдиришет. Оңдоо иштери аяктаган соң жолдор калыбына келип, казылган жерлерге асфальт басылат. Кеткен чыгымдар жарандардын газ пайдалануудагы тарифине зыяны тийбейт дешет алар. Тариф доллардын курсуна байланышкан. Ошого жараша ай сайын баягы кайра эсептелип, тариф чыгып турат. Мисалы үчүн ноябрь айына ал тариф эл үчүн бытовой абоненттер үчүн 14 сом 40 тыйында түстү. Ал эми коммерческий пайдалануучуларга, коммерциялык пайдалануучуларга ал тариф 17 сом 65 тыйын. Ош шаарында 65200 газ колдонуучу бар. Жакынкы күндөрү Жапалак аймагында дагы 1000ден ашык жаран көгүлтүр отун алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 2020-жылга карата 4000 абонент газ менен камсыз болоору пландалууда. Ал эми шаар элинин газга болгон дебитордук карызы 15 миллион сомду түзгөн. 3 айдан ашык төлөбөгөн жарандарга чара колдонуу маселеси да каралууда. Чынарбек Алифбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.